Assalamu alaikum дыйкандар. Кулатов айыл өкмөтүндөбүз, Ноокат районунда. Атыңыз ким эле ака? Халил. Халил ака. Халил. Бак боюнча айтың эле. Бак боюнча ушу 4 жылдык көчөттөр мына. Тамыры кандай? Полукарлик. Скина менен Регина мына. Максим 14 да тамыр, же весел. Веселик. 12 2 ошон. 2. Весел 2, мына 4 Турецкий. 4 жылдык. 4 жылдык Нарагы көчөт. үч жыл. Нар жагы 3 жылдык көчөттөр. Максим 14 кен. Онда азыр ошондо немесин айтып өтсөңүз, схемасы канча болуп атат? 5 3. 5 3 лидер тарбиялап. Лидер тарбиялап. Сортуну Скина менен кайсы сорт? Регина, Кайсы Регина? Мына экен, а? мына Регина. Ана Скина аналар наркы. О, наркы Кордия нар жак. Скина менен Кордия. Жаштарын айтып өттүк. Эми формасы немеси боюнча айтайлы. Мына сиздерге Регина боюнча көп маалымат айтканда, эмне үчүн Регинада каптал шактарды кескенге мүмкүн эмес дегенде мына чоң далили ушул. Мына көрүп атасыздарбы? Кескен сайын шактарды патрат бере берет, мөмө бүчүргө жатпайт. Бул дагы валовойдун шериги, гени жакын, өзүн өзү чаңдатпайт, чаңдашууга муктаж, мөмөгө жатпаган нерсе менен катуу өсүп кетет. Мына караңыз, азыр 3 жылдын ичинде эле бою 4 метр болуп турат. Эми жоондугу өзүбүздүн немеден да кеткен. Биз ар дайым айтабыз, максимум 14-тү бардык китептерде айтат, лидер бергенге мүмкүн эмес деп айтылат. Бул сорту өзүн өзү чаңдашта турган болгон чакта дагы мөмө менен зорго секинетебиз. Бул мындайча айтканда, бул максимум 14кө валовойло кыйыштырганга эле окшош да бул. Валовойду кыйыштырып койсоңуз кандай мөмө албай катуулап кетсе, буда деле ошол эле түйшүк боло берет. Эми макул буларды 1-2 жыл көрүңүздөр, мөмөгө жаткырып көрүңүздөр. Ошондо дагы болбосо, анан мына жерден кесип, мынаны калтырып жакшы сортко өтөбүз, бирок КГБ кылабыз, башка кылабыз деп атабыз. Негизги көйгөй кандай болуп атат? Дарактар катуу өсүп атат. Катуу өсүп атат, анан жылына мынантип капталды кесип атабыз. Капталды кескенде жылына чыгарып берип атат. Анан дагы келип туруп, өткөндө Арзу ака көрдүңүз го? Мынантип кайрадан кыска кесип өткөндөгү жерде. Жылда гүлдөп атат дейт, мөмө салбай атат дейт, а? Кордия Регинада. Болсо берки бак менен жашы бирдей. Эми Кордия Регинада эң чоң көйгөй капталдагы шактарды кесүү да. Буну биз канча көп гүлдөтмөй сайын мөмө алышыбыз кыйындай берет. Бул миңдеген гүл гүлдөгөндө 30-40ты зорго кармайт да. Өзү 100-200 эле гүл коюп койсок, анын дагы 3-4тасы эле кармап калышы мүмкүн. Ошого миңдеген гүл кармаш үчүн жан шактарды көп бериш керек. Эми буга көп беребиз десек, күнү тосуп алабыз. Эми ачабыз десек катуулайт. Маселебиз кирген сайын маселебиз көбөйө берет да. Эми макул азыр ачышыбыз керек, күн кирбей атат деп туруп мен азыр тасыратып кесем, эмне болот? Дарак кайра катуулайт. Эми бирок буну секиндетишим керек, шакты көп кеспешим керек десе, максимум 14 кайра эле уруп бере берет. Бою азыр 3 жылда эле ушунча болуп атабы? 4 жылда. Эртең 10 жылга келгенде буну мен элестете албай калам да, кандай болуп калсынчы. Биз лидер болсун, кайсы формасы болсун, 30 жылдан кийин ушинтип башкара алабызбы деген маселе бар да. Биз 3 жылда эле чырайлуу кылып кесип койсок эле, элестетпеңиздер, биз 20 жылда ушинтип кармай алат экенбиз деген. Биринчиден сортуна, анан тамырына карап туруп иш кылышыбыз керек. Биз 30 жылдан кийин ушул нерсени кантип башкарабыз деген. Мен мен өзүмүн тажрыйбамда, мен 30 жыл мен Кордия Регинаны лидер кылып тарбиялашыма мен өзүмүн түшүнүгүм жетпейт да. Биз өзү көп лидер берип, ошол валовой болсун 25-32 шак берип дагы мөмө бере албаган үчүн аны башкара албай калтабыз да. Кордия Регинада башкада биз бунчалык лидер берип, аз шак берип, же болбосо катуу өстүрүп алып, аны дагы эле башкара албай кыйнала беребиз да. Эми азыр Скина башкалар боюнча да айтып өтөбүз. Сурооңуз барбы Арзу ака? Айтып коюң. Келдимби? Азыр мынаны буяк мени кесип таштап туруп, мынаны. Мынаны кесип шуга улап койсо, сонун болот. азыр мына жазда эле. Эки ыкмасы бар. Жазда дароо кесип туруп, мыналарга жарып улап койсо болот. Эгер бул кармабай калса, капталдан деле шактар чыгарып туруп, августта деле улап койсо болот. Ошону айтам да. Эки ыкмасы бар. Ал сага эң жакшы вариант ошол экен дейм да. Бирок сен азыр жалка дейсиң. Шул кесип уласаң, шул нерсени тез келет. Себеби бул жерде гүл боло турган нерсенин өзү аз, мына караң. 1-2 эле шак калган. Себеби жылда мыналарды кесе бергенбиз, мына караң.
Мына бир кесилген, одан эки кесилген. Мына кескен сайын бир жашар нодалар, былтыркылар бардыгы. Азыр менин үйүмдө да как раз ушундай бадабай Бутоо менен мөмөгө киргизип албайсыз. Жок. Бул бутоодон максат не болуп атат? Негизги максаты күндү киргизиш, ортону ачыш, өсүү күчүн башкарыш болуп атабы? Бул жерде кайсы? Күндү киргизем десеңиз өсүүсүн күчөйтөсүз. Өсүүсүн күчөйтсөңүз мөмөгө жаткыра албайсыз. Мөмөгө жаткырсаңыз даракты башкара албайсыз. Ар бир нерсеси бири-бирине карама-каршы келет. Адашылган мен бул башыдан. Эми ооба биз бул нерсени лидер бериш үчүн ич болсо Гизела 6да же болбосо Кримский 6да бир аз башкарсак болот. Ошондо гана өзүн өзү чаңдата турган сортторду. Лидер бербей башка сорт менен тарбиялаш керек деп айтмам. Ооба, эми ошондой башкарган чакта да эле, мисалы мынаны алып деле, азыр мынаны испанский куска деле которсо болот. Бирок которгондон кийин бул дагы деле өзүнү мөмөгө салбай кайра эле кыйнашы мүмкүн да, мисалы. Ошол коркунуч бизди ар дайым кыйнай берет. Эми макул 6 жыл, 7 жыл көрөм десеңиздер, кайра эле ушул көрүнүштү көрөлү, бирок 6 жылдан кийин насип кылса бунун да натыйжасын көрөбүз. Бирок мен өзүм бул нерсени сунуштама бербей атам. Себеби өзүн өзү чаңдатпай турган сорттордун биринчиден өсүүсүн басаңдата албайбыз. Өзүн өзү чаңдата турган сорттор өзү катуу өсүп бизди кыйнайт. Ошолор жылына 50 килограммдан мөмө берип, ондон сырткары дагы 60-70 өстүрүп атат олор. Бул жерде мөмө бербей 1,20 1,5 өсүп атат мына. 1,5 өсүп атат. Бунун мөмөгө жатышы, жатпашы ол башка маселе. Климат туру келиш керек, 20 градустан көтөрүлбөш керек, чаңдата турган сорт ошол жерде туруш керек, 13 градустан жогоруда ары учуп туруш керек. Чаңдата турган сорт ошол. Ошолор бүт климаттарды эске алган абалда, андан кийин гана буларды мөмөгө жаткыруу башка маселени карасак болот. Азыр мен болсо азыр кесем десем, кесе турган толтура нерсем бар, бирок дарак мөмөгө жатпагандыгы үчүн, катуу өскөн үчүн Пайдасы жок. ооба, андан көрө кеспей. Жок. Эгер калтырам десеңиз деп атам да, калтырам десеңиз кеспей тим коебуз, мөмөлүү бүчүргө жаткырабыз. Бардыгын. Себеби мыналар кийинки жыл бардыгы жатат. Андан кийинки жыл ушуну аппак кылып кайра гүлдөсө болот. Мына быйыл бүчүргө жатат, кийинки жылы гүлдөйт. Ошол гүлдөйт, анан дагы тарбиялап ошондо. Жок, ошону секиндетип мөмөгө жаткыруу менен. Ошода мөөгө Чаңдат болсо, уякта да проблема. О ягында да көйгөй бар. Эми мына скиналарда, мына скина дедиңиз, О, наркы өзүбүзкүнөн, Головой аша. Валовой сортуну ошол кайра эле өзүбүздө тарбиялоодо араны машинадан алып келбеппиз, Араны алып келейинби? Алып келе кылайынбы? Кордия Регинада неге көп кесүү кылбаңыздар деген себеби, мынал өзү августта, сентябрда пышкан шактар да, мына жараксыз. Эмне үчүн сентябрдан кийин өсүүнүн кереги жок деп айтабыз. Мынал да, бул эчтеке жарабайт. Мынанды бассаңыздар, бул кагаздай эле бул. Мөмөдө жок, эчтеке жок. Ошон үчүн августтан кийин, сентябрдан кийин өсүүнү токтотуңуздар деп айтабыз. Дары салыштын кереги жок. Жок. Мынал бышпаган нерсе эчтеке жарабайт. Мынал именно сентябрдан октябрда пышкан шак. Ошон үчүн сентябрдан кийин өсүүнү такыр токтотуш керек. Биз сентябрга чейин өскөн шактарды бышыруу максатында гана иш кылабыз. Ондон кийин биз сууну бастырып, азотун берип, даракты жөн эле өстүрөбүз. Мыналар бүт ошол чырпыктар. Муну кол менен эле тазалап коем. Мына ишпелеге жарабайт, мына аппак. Немеси да жок. Үшүк алып кеткен. Ошол үчүн шактарды биринчиден мына кесилген, мына көрдүңүзбү? 6-та 7-тага бөлүп берип койгон тура берет. Ошол сиз айткан азыр мен өзүнүн эрежесине көрө ортосун ачышым керек, мына жоонун кайтарышым керек деген эрежелерди кыла берем. Бирок кылганым менен мына даракка мен туура эмес мамиле болот да азыр. Жок, азыр мен айтайын дегеним, жашы мыналарды мен алып таштасак, мыналарды сетке кыркпайды жөн эле койсок. Була береби дегенде себеби мыналарды озбой калып ичиге эме койгондум. Буну негизи алсаңыз албасаңыз деле бул августта чыккан отун да бул. Башка нерсе эмес. Бул мына окшоп мына сынбайт азыр. Муну сындыра албайсыз. Оналар кыскасы жараксыз да ол шактар. Онун неме кылсын кереги жок. Эми валовойду. Немен арам бетиңди? Мына таңбаштанга бул келлеке. Мына сары суулаган мынаны. Мына валовой сорту өзү негизи спур болбогон сорт болгону менен
спурларга окшоп тик өсөт да градусу. Мен деле биринчи буну спур өсөт деп жүрө бергем, тик өсүп атат го депчи. А бирок кийин 4 шакты жайганыңыздан кийин мына капталдар жалаң берет да капталды. Эми ушул капталдарды ачабыз деп биз кайра эле да аны ортону ачышыбыз керек, жоону алыш керек. Бул маселебиз көбөйөрөт. Мынаны көрдүңүздөрбү? Мына жерден градусту бурган, бирок дагы эле катуулатат. Неге? Себеби мына давление күчтүү да, мына тик өсүп атат. Бул качан мынага окшоп градус жатмай сайын секиндебейт. Эми биз улаганды мына караң, улаганбыз, бирок бул улаганам өтө кеч өскөн, же болбосо августта келтирип мынаны кыркып койгонбуз. Бул өзү неге кесилген мааниси жок. Себеби буну кескенден кийин мунан күчөйтүп берет. Мына августта өскөн үчүн мына пышпай калды. Бул жараксыз болду. Ошон үчүн мунага тийбеш керек эле, буну гүлдөшүбүз керек эле, кеспей туруп. Же болсо мына ушундай өсүш керек эле булчу. Азыр бул август-сентябрда кесилген, зеленый обрезка же бирдеке деп шактар пышпай сапсары бойдон калып кеткен. Мына көрүнүп турат кыркылып. Ол көбөйтүш. Бул биринчиден, атыңызды унутуп калдым. Халил ака, буну биринчиден биз салкын жерге улап койгонбуз да. Ошон үчүн август-сентябрга чейин өзү зорго мынанча өсүп берген да. Анан бирөө келгенде, буну көбөйт деп же кечирак айтып калган, же сиз ошол маалда зорго өскөн да бул. Себеби ничке болуп турат? Бул өзү июнь маалда эгер күн жакшы кирсе мындай жакшы өсөт. Бир гана биз улоодон неге сунуштама бербейбиз? Себеби ошончо дени сак шактар турганда эч качан кесилген, уланган жерге күчтү бербейт бул. Ошон үчүн ар дайым катуу өсүп аткан, анан күн кирип аткан жерге гана улаганга сунуштама беребиз. Себеби бул көлөкөдө калган шакка уласаңыз, бул жакшы шак уруп бербейт. А уруп берген шакта дагы бул күн кирип сапаттуу мөмөлүү бүчүргө айланып бербейт да. Экинчи маселебиз бар. Маселеден көбөйүп кете берет. Ошон үчүн биз ар дайым чечимин табайлы десек башка маселеси бар. Ошон үчүн мына экөөнү алып таштайм, айла жок. Кесип бүткөндү айтпадыңыз. Ар дайым дарактарда эң кооптуу, эң жоон шактарды алышыбыз керек деп атпайбызбы? Ошол нерсе ушул да. Болду, тик өскөн шакта аласыз, тик өскөн. Градусы жоктор да? Жок, ол сөзсүз градус болуш шарт эмес. Мисалы, биринчиден градусу жок, ничке болсо ортону кысып коет дедим го ба? Ондо боло берет. Мына азыр ортодо эң жоон шак ушул экөө эле. Ортону жапты эле, үстүнү ачты эле. Эми мына караң, бала ойдо үстүнү чектейбиз. Чоңду бериң эле. Üstünü 3'kö. Üçkö çekteyiz. Oşonda gana kaptalga ötüp ketebиз. 3 metrге. Ооба. Мына жоон оргонду biraz пасырактан кесип градус алыш керек. Ар дайым эң жөнөкөй эле эреже менен түшүндүрүп атам. Эң кооптуу шакты алабыз, эң жоону алып таштадык. Андан кийин боюну ачабыз. Мына майда чүйдө маселелерибиз көп, бирок биринчи эң зарылын алып койгон болсок, мыналарды албай койсок деле боло берет. А биз биринчи кандай кылабыз? Биринчи түбүнөн баштайбыз. Түбүнөн баштап кесип барабыз ана өдөгө чыксак эле шакты азайтып жүргөнбүз. Кой өдө туруп турсун десе. Тийбей калабыз. Эң негизгиси кооптуу үстүнө жарыктыкты тоспош керек. Ошону алдык, эң кооптуу ортону ачтык. Болду, кийинки маселе эчтеке жок. 75% жарыктык кирет. Секиндик менен даракты башкарып коебуз. Болду. Эң оңой эреже.
ар биринде гилас эреже иштейт. Катуу өсүп аткан дарак секиндешибиз керек, мөмө жатканды сүйлүш керек, сортуна, тамырына карап. Келип алып туруп, сортту билбей, тамырды келбей туруп кескен адам туура эмес кесет. Кордия регинаны билбестен скинаға окшотуп кесет. Скинаны келип алып кордия регинага окшотуп кессе аны да болбойт. Ошол үчүн кайсыл мөмө жемиштин түрү болбосун тамырын сурайбыз, сортун карайбыз, жашын көрөбүз, мөмөсүнө карайбыз, өсүү күчүнө карайбыз. Бардык нерсесине көңүл бурабыз. Жөнүнөн жөн келип алып бардык даракты бирдей формага, бирдей эрежеге салбайбыз. Ар бир дарактын өсүш күчүнө карап туруп башкарабыз. Өзү айтып турат, канча өсүп атам, канча күчүм бар, качан мөмөгө жатам, качан жатпайм, бардыгын өзү айтып турат. Ошого карап эле иш кылабыз. Ал эми бул чаңдашканды улап турбайбы? Ооба. Жок, эми мынаны азыр ачтык. Ошо чаңдаштыра турганды эми ачтык да. Ачтык эми пайда берет ошол. Ошол эми өсүп чыгат. Мынабыз эми бизге бүт эле жараксыз пышпай калган шактар болду. Кайрадан чыгарып, быйыл эми сапаттуурагынан, ылдыйрактан башташ керек. Себеби эң маанилүүсү кесилбеш керек эле да ошол. Азыр кесилди, сапатсызга айланды, кийинкисини пышыра албайт. Ошого чаңдатуу коюуда максат эмне? Ошо пышпаган үчүн кесип таштадың беле? Ооба, сындырдым го. О, сарда көрсөттүм го, жөн эле пышпаган шак мынантип эле укалам чөрөт депчи. Мына пышканды сиз сындыра албайсыз эч качан. Мына сентябрда өскөн да, бүт керек эмес шактар мына. Чырпык да булар. Бул сентябрда өскөн, мына. Ушинтип бирер шакты үзө аласыздарбы? Бул сентябрда өскөн шак да бул. Мына саргайып эле көрүнүп турат, пышкан эмес. Эчтекеге жарабайт. Ошол үчүн сентябрдан кийин өсүүнү токтотуш керек, мөмөлүү бүчүрлөрдү кармаш керек. Биз болсо кеткенде кандай болот dedi ал узун бойдон эле. Ана уланганым. Бул биринчиден сапатсыз болгон үчүн ылдыйдан башка уруп берет эле да. Башка бар урат. Урат эле. Ошон үчүн мен ылдыйга буруп койдум атай. Ошол үчүн ар дайым өсүү күчүнө форма берүү максатында эрте жаздан сентябрга чейин катуу аракет кылабыз жаш көчөттөрдү. Бул дарактарды мөмө пышып аткан мезгилде мөмөнү тергенден кийин 30-40% азыктандыруу, сугарууларын токтотобуз. Сентябрь, октябрга чейин нымдуулугун кармайбыз. Ортону жапкан шактарды 10%дан 5%га чейин гана кесип, жеңил 75% жарыктыкты киргизебиз. Ноябрь, октябрга чейин фотосинтезди толук кармайбыз. Азыктандыруусуну нормада кармайбыз, болду. Анан сууну ушу чеги жок кое беребиз да. Ошол үчүн бардык нерсенин убактысы бар. Сентябрдан кийин мүмкүн эмес. Мына аз дарактарды ham катуу баккандын эң маңызы. Сентябрдан кийин койбой коюш керек белем. Жок, койбой коюш керек эмес. Эми буну кантип билебиз? Мына караң. Жерге карап. Жок, сууну 2 жумага токтотконуңузда мынанын өсүү токтойт. 2 жума койбой койсоңуз мына жалбырактар чоңойот, мына учу. Чоңойгондо болду, өсүү токтоду. Мына учу майда жалбырак кетип атабы, демек өсүп атат. 2 жумага тартканда дарак токтойт, мыналар жалбырак чоңойот. Эми ушуну 2 жумада бир аз-аздан коюп койсоңуз, мынаны ойготпойт. Ушул ойгонбосо эле болду. 2 жума, 3 жума регулировкасы бар. Жалбырак өзү дени сак бойдон турабы, суу сабай эле турабы, демек коюштун кереги жок. Өзү айтат бул, шалпыйып бойго. Ошондо гана, бул дарак көрдүңүздөрбү? Катуу кесиле берген, катуу азыктандырыла берген, эми мөмөгө жаткыра албай кыйналтабыз. Арыктыдан кеңейтишибиз керек, эки чекеге. Максимум 14 жакшымда тамыр көрдүңүздөрбү? Көмүлбөптүр. Көмүлгөндө ого бетер катуулап кетет эле. Эми бул дарактарды суусуну, азотун тартып, арыгын кеңейтип, азыктандырууну такыр токтотуш керек. Себеби мына шактарды биз мөмөлүү бүчүргө жаткырып секиндетмей сайын даракты башкара албайбыз. Чоң эрежеси ошол. Азот тартабыз, суу тартабыз, бутон тартабыз, болду. Гизела 2 кандай болот? Гизела 2 тамырың. Гизела бизге суу сабайм деп атпайбы? Гизела 5. Мына кишиге айтып тур азыр Гизела деп акыллык, Ким айтты? Жок. Меме баа. Не дедиңиз? Жок, VSL 2 деди. VSL 2 болушу ыктымал азыраак. Себеби Туркиядан келген болсо максимум 14 келген. Туркия Русландан алгам, сен кирген. Ондо максимум 14. Бул VSL эмес. Буну бир гана испанский курс менен дарак секиндетип, мөмө бүчүрдү канча тез бүчүргө жаткырсаңыз сончо утук. Канча жаткырбадыңыз, канча кесип көбөйттүңүз,
иш аркага карап кете берет. Men Onda uyda bularga- bu şeyleki dağı var, maksimum 4 dağı var. Эми скинага келели, скинага. Скина эң кызык жери. Mına skin Ооба. Бул көрүп атасызбы? Бул клоновый тамыр болгон үчүн, максимум 14 болгон үчүн и катуу өсүп атат. Көрүп атасызбы? Биздин уруктарды мынтип өстүрө албайбыз. Ошон үчүн урукка салыштырмалуу бул 2-3 эсе катуу өсөт деп полукарлик эмес дегенне максат ошол. Ишенбесеңиз валовойду алып келиң ушул жерге. Мындай өскөн эмес. Негизи кароом жакшы болду. Ооба. Эми кароом жакшы болгон, анын үстүнө карабасаңыз ham катуу өсөт бул. Карап койсоңуз ого бетер катуу өсөт. Ошондой. Валовойду карабасаңыз өспөйт, ону карап жүрүп зорго өстүрөбүз. Valavoy ana bir Mına. yıl murun egilgen. Bundan bir yıl murun egilgen. Эми скина такыр башка, скинада келип коркпой жестко кесе беребиз. Мына ал азыр жооноруп, ортону жапты. Буларды секин-секин ачабыз. Мына ал ортону жапкан 3 шакты мөмө бүчүргө жаткырып, ошол экөө секиндеди. Дээрлик кире турган жарыктыктарды ачабыз. Мынага киришsin. Скинаны неге мен коркпой кесип атам? Бул өзүн-өзү чаңдата турган сорттордо бизде маселе жок. Неге? Кийинки жылы мына быйылкы мөмө бүчүрлөр кийинки жылы гүлдөйт. Мына быйылкы гүлдөгөндөр толук алат. Мына августта, сентябрда өскөн шак. Көрдүңүзбү? Мына өзү эле саргайып көрүнүп турат. Ошон үчүн буларды өстүргөндүн биринчиден кереги жок. Өскөндөн кийин мунун пайдасы деле жок. Чырпык болуп түшө берет. Демек токтоттук, өсүүнү киргиздик. Немелерди күндү киргизип кайтарып койдук. Жарыктык кириш керек болду. Ар дайым 2 жашар нодалардан гана сапаттуу мөмө бүчүрө алабыз. Буларды мен азыр аркага кайтарбайм. Кийинки жылы мөмөлүү бүчүргө жатканда кайтара беребиз. Себеби буну кайтаруу менен кайра өсүү күчөйө берет. Буну жаңы неме кылып туруп кесип. Ооба. Эми ушуну мына эң лидер менен башкарса эптеп болот деген сорт ушул Sweetheart, Skina, Lapens, SP342, Royal Hellenderди эптесе болот. Себеби мөмө менен даракты секиндете аласыз да. Мөмө жок болсо эч кайсы даракты мажбурлап байлап, мына 90го нерге кадак койсоңуз ham өсүп кете берет. Себеби бунун табияты өсүш керек. Kordiyan'da ошондой кылабызбы, тийбейбизби? Кордияга да тийбейбиз. Кордия региналарды тийбейбиз. Скиналарды көрсөттүк. Мына Кордия регинанын табиятын мындай көрсөңүз да билесиз. Көрсөңүз шактарды жалаң горизонтальный өрөт. Мына бул бир аз 3 жылдык болгон үчүн немени лидерди мынага беребиз. Лидерди жалгыздап мына капталдарды азырынча кеспей турабыз. Эми бир эле мынанын градусун жайып койсок боло берет. Калган шактарды тийбей турабыз. Не себептен? Мыналам жонор кетет азыр. Болду. Көп турсам ушинтип кеским кете берет. Кордия регинада ушундай маселебиз бар. Ошон үчүн аяп кесебиз. Skina менен Sweetheart ушу канча көп кессеңиз мөмөсүн ириктетесиз. Мынада канча көп кессеңиз мөмө аз да. Ошого буда коркконубуздун себеби ошол. Гиластар ар дайым апикал өчтүктү айттым сиздерге. Мына көрүп атасыздарбы? Эң жоонуну ушу учунан чыгарат да бул. Бул мынаны жаап кете берет. Мынаны азыр калтырып койдукпу, болду, мынаны жаап таштайт. Эң мына кийинки жылы мынандай болуп тең болуп калат. Мыналары ничкерип кетет. Ошол үчүн буну кайтарып туруп, буну кайтардым, секин градуска жайылат. Мыналарды жонортобуз. Мыналар көрдүңүзбү, кыска кесилген. Кыскадан кийин майда чачып жүрген, себеби күн кирбейт да. Мына ал жаап койгон. Мынаны кыска кесип койгон эсебинен немени берип койгон да, аз берип койгон. Ошол үчүн буларды негизинен бир аз узунураак кесип, ярусту буну кеспей деле, эми азыр Халил акабыз буну градусун жазам деген максатта кескен да. Ошол кеспесе деле ушунча турат эле. Ошондо эле мындай жип менен деле мындай кылып койсок болот эле. Бир гана биз ар дайым градус ойлойбуз да. Градус туру эмес кетип, кайрып туруп күчөйтүр эле дейбиз. Антип кесип буруп коебуз да. Эми гиласта лидерде бир гана гизелаларга таандык тамырларга сунуштама беребиз. Анда дагы сетка менен асылдуулугун жакшы карап,
өтө идеальный карап неме Гизел 6-ларды коркпой башкарсак болот. Гизел 6-5-тердичи. Эми Кремский 6-ларды дагы бир гана түшүмдүүлүгү сорту жакшы чаңдаткандарды гана. Өзү табиятан улаганда катуу өсө турган тамырларга мөмөсү түшүмдүүлүгү көп сорттор сунуштама берилет. Секин өсө турган тамырга түшүмдүүлүгү аз Кордия региналар сунуштама берилет. Бул жерде тетири комбинация окуган, катуу өсө турган максимага түшүмдүүлүгү аз, өзүнө чаңдатпай турган сорттор эгилип калган. Бизде деле азыр VSL2 тамыр келсе эле валовойду улап коюп атпайбызбы? Мөмөнү соно алабыз деп. Каякта Кордия регина окшоп ала албай атабыз. Гүлдөп атат, ала албай. Дарактарды көрсөңүз өтө катуу өсүп, башкара албайбыз. Биз бардык нерсени мөмөгө гана карап кетебиз. Мен буну ар кесем десем, мына ал тосуп атат, мына шамалды ачыш керек деп кесе берем. Мөмөгө жаткыра албасак, бул майнысы жок. Ошон үчүн көбүрөөк шак берейли, күндү киргизейли, бир бүчүр сөз кеминде 6 сааттан мөмө бүчүргө жатсын, күн кирсин, сапатка айлансын, андан кийин дарактын секиндешине карап туруп, бирден экиден башкарабыз. Болсо айла жок. Мынада дагы, мынада көрдүңүздөр башкача кесилген. Буда валовой. Эгер ушуну Кордия регина кылып туруп башкарам дегениңизде, бул башка маселе. Эми валовойдо мына 2 шагыбыз көрүп атасызбы? Мына градусу дагы немеси катуу кетип атат. Мына дагы катуулаган. Эми ушунун бир жолу бар. Азыр мына ал жактан көп кессек, мына катуулап кетет. Ошого мына градусту буяка буруп коелу. Ушу менен дарак секинде ортону ачайлы. Ортону ачтык. Мына градусуну арака бурайлы. Тышка көйөт деген. Ар дайым градус неме болгон сайын немени секиндетебиз дарактарды. Болду. Буда дагы мен көп кесе албайм. Көп кессеңиз маселебиз мөмө. Өзүн өзү чаңдатпаган сорттордо канча катуу кессеңизби болду, башкаруу кыйындай берет. Негизги эрежени азыр айттым. Коопту өтө катуу кетип атканда кайтарабыз. 75% жарыктыкты киргизебиз. Мөмөлүү шактарга көп мүмкүнчүлүк беребиз. Эми ар бирини кескен ол эреже такыр бул сортторго мүмкүн эмес. Кордия регина болсун бизде мынантип чырпып чыгат. Чырпыганда болду. Мына ал жактын мөмөсүн такыр жаткырбай коет да, мына ал жака 4-5 уруп салат. Ошон үчүн ар дайым сортуну билбестен, тамырын билбестен туруп, туура эмес бутоо ар дайым бизди артка кетире берет. Ошого бардыгыңыздарга гиластарды туура тарбиялап, туура кесип, туура өстүрүшүңүздөргө чакырып өтөбүз.